Марал радиосу. Ыкчам, так жана бейтарап. Уктуруз улантабыз, урматтуу угармандар, сиздер Күн чабат программасында угуп жатасыздар. Биз бүгүнкү маекте Кыргыз өкмөтүндөгү алмашуулар эмнени өзгөртөт? Ушул суроого жооп издөбүз. Студиябыздын коногу Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров. Акылбек мырза, маегибизди улантсак, мына жогоруда дагы угарманыбыз дагы белгилеп калды. Азыркы учурдагы бир салык саясатына, бир салык төлөөчүлөрдүн бир ишенбей жаткандыгы, же болбосо мындай ыктыярдуу түрдө өзү ынтызар болуп бир төлөбөй жаткандыгына дагы башка кандай факторлор себеп болушу мүмкүн? Бул эми мындай да, алтын дегенде периште деле жолдон адашыптыр деп коет да. Анан салыкты төлөбөй чөнтөккө салып алгандан кийин аны алып чыгып кайра төлөш адам баласына кайсы деңгээлде болбосо да абдан кыйын да. Ошондуктан азыркы мына премьер-министр Россияныкы Мишустин 5 жылдын ичинде 30 эсеге жакын салыктын көлөмүн көбөйттү да. Бирок жаңы салык киргизген жок. Ар кайсы салыктын түрлөрүн ала турган болсок да, бүгүнкү күнү ушу киши налоговойдун директору болгондон бери жалаң профицит менен жабылып атат. Килейген Россиянын өлкөсү да. Анан ошондуктан ал эмне кылды? Ал өзү математик киши экен, жана фискалдаштырып, анан ар бир сатып алуудан, ар бир кыймылдан адам баласына чөнтөгүн акчаны чүрбөй эле, жанагындай интернет аркылуу, компьютер аркылуу ошол эки салыктар ар бир транзакциядан салыкты чогултканды Россияга үйрөтүп дагы киргизип дагы баратат да. Бул биринчи эң чоң жагы. Анан ушу келип Россияда иштеп аткан кишилерден дагы бир топ ала баштады. Мына бүгүнкү күнү кыргыздар төлөбөйт, бирок узбек менен тажиктер 5000 рубль патент сыяктуу право на работу деп ошо жактарындагы мындай ретке салып баарын ордуна коюп койду да. Демек биз эгерде ар бир сатып алуудан эле билинбей 1 тыйын 2 тыйын салык негизи 1 тыйын 2 тыйын 10 тыйын 1 сомдон чогулат да. Мына ошол эркиндей системаны киргизип кое турган болсок, жанагындай чоң келаткан товардын көлөмдөрүн алдын ала биле турган болсок, биз анда ошо ыңгайлуу салык төлөөчүгө дагы, сатып алуучуга дагы, сатып атканга дагы ыңгайлуу шартты коюп койсок, ал көрбөй, билбей эле, чөнтөгүн акча түшпөй эле, ар бир транзакциядан акча кете бере турган болсо, баарыбызга жеңил болот деп атам да. Мына ошол мүмкүнчүлүктү интернет чечип атат да. Мына программалык продуктулар чечип атат. Мына ошол эки ыкманы киргизе албай эле, мына эки эң айтып атпаймынбы, чоң кемчилик бул азыркы иштеп аткан өкмөт. Калганын баарын эми бөлөк мурунку өкмөттөрдө эле иштеп атат. Кээ бир жагы жакшы, кээ бир жагы жаман, баягы акырындан кылдыра бараба кетип атат дегендейчи. Бирок мисалы 2005тен 2008ге чейин мен өзүм экономика жана финансы жаатына жооп бердим элем. Биз ошондо бюджеттү 3 эсе көтөргөнбүз, ички дуң продукцияны 2 эсе көтөргөнбүз. Демек Кыргызстандын резерви бар. Тышкы карызды 1 тыйын алган эмеспиз да. Жалаң өзүбүздүн күчүбүз менен. Эмне өзгөчөлүк эле ушул убакытта? Жок, биз ал убакта ушул эки мына контрабанда дегенди аябай катуу тыйдык. Укук коргоо органдарын бизнеске аралаштырганды токтоттурдук. Президенттин указын чыгарттырганбыз, мораторий жарыялаганбыз. Биз мораторий жарыялаган жылы счетный палатада текшерген эмес, кылмыш иши козголгондо дагы эч ким текшерген эмес. Бирок 42%га салыктын көлөмү көбөйгөн да. Демек салык төлөөчүлөр жүдөтпөсө, текшербесе, алар дагы өкмөткө ишенип, алар дагы төлөбөй баштайт экен да. Мындай катуу кыймыл болбосо дагы калган өкмөттөрдөн мындай жаман иштеген жер жок деп айткым келет да. Бирок астыга жыла турганда адамдар болбой атат да. Ушул экинчи эң чоң азыр түрткүч үйүчү май бул акчада. Анын акчанын жанагы көлөмүн макроэкономикалык саясат жактан улуттук банк көбөйтсө, ал эми салыкты убагында чогултуп, жумуш орундарды түзүп, салык төлөөчүлөрдүн санын көбөйтүү бул өкмөттүн милдети да. Ушул жагын жакшыраак иштеш керек булар. Бизде угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Алло, Марал. Угарман түз эфирдесиз. Алло, салам алейкум. Саламатсызбы? Түз эфирдесиз. Менде бир суроо бар эле. Негизи мына көп жакшы сөздөр айтылды. Экономика боюнча, мамлекет боюнчачы. Менин суроом эмне үчүн Кыргызстандын бийликке, өкмөткө өз ишин билген адистер келбей жатат да. Ишин билген эмес, акчасы көбүрөөк сүйлөп ишендире турган кишилерди шайлагандыктан парламенттин жүзү кандай болсо, өкмөттүн жүзү дагы точно ошондой болуп калды да.
Бүгүнкү күнү мына бир 70%дан ашык жаңы депутаттардын баары келген. Алар мына мурун саясатта дагы тажрыйбасы азыраак, аткаруу бийлигинде дагы тажрыйбасы жок кесе, көбүн эсе бизнесте жүргөндөр, ушундай кишилер топтолгондуктан өкмөттүн деңгээли дагы ошондой болуп калды да. Бүгүнкү күнү тилекке каршы устук кан бөлүштүрүү деген туура эмес саясат 2010 жылдан бери кетип калды. Баягы саясий лидерлер улам алмаштырып, анан ар бир саясий лидер, партиянын жетекчиси шайлоодо ким көбүрөөк голос алып келсе, ошо добуштарды. Ошону кантип жумушка орноштурам деп эле ошо менен алек болуп атып, ал экономиканы ойлогон профессионалдар жок кесе болуп калды да. Парламенттин өзүндө дагы өтө эле аз болуп калды профессионалдар. Өкмөттүн курамында болсо сейрек эле кездешет турган нерсе болуп калды да. Мына азыр өзүңүздөр байкап көрсөңүздөр, жана 2005-2010го чейинки феномендерди 2009-дан баштап бузула баштады, баягы царий кирип. Ага чейин болсо ошол Адахан Кимсанбаевич вице-премьер болуп, социалдык саясатка жооп берип жүрдү. Данияр Үсөнов экономикага жакшы, макроэкономикага жолуктуруп, Ахмат Келдибеков, Марат Султанов, мен өзүм, ушундай көп кишилердин баарын чогултуп, ар бир министр, өкмөттүн мүчөсү өзүнчө бир фигура болчу да. Көп талаш тартыш болчу. Бирок ошонун негизинде экономика деген араба астыга жылып кеткен да. Азыр болсо бир министр менен катуураак карап койсоңор мен кеткенге даярмын дейт да. Мен болду, тарыхымда министр болуп алдым, мен бир жоопкерчилик албайм, акырын күн өтсө болду деп эле. Мага ушу аябай көп кыжалат кылган ушу да. Мен бир да жолу өзүмдүн ыктыярым менен отставкага кеткен киши эмесмин. Сен элдин астына чыгып ант бергенден кийин баягы кашың каның калганча чейин согушпасаң да, иштебесең дагы болгон бүт ың-тазарыңды коюп, пейлиңди коюп иштешиң керек да, аягына чейин да. Тилекке каршы ошондой умтулуу жок да. Анан азыркы өкмөттү ойлондурган жол болсо, бир мындай айтканда, экономиканы алдыга жылдырышына бир бөгөт болуп жаткан бул көмүскө экономика. Бирок өкмөттүн дагы ушул кыла турган иштери туурасында сиз айттыңыз. Бирок мындай санап келсек, бир жылга жетпеген эле, мындай айтканда, саясаттагы өмүрү калды бул өкмөттүн. Анан бул айтылгандардын канча пайызын же болбосо кайсы жумуштарды аткарганга убакыт жетет? Убакыт 3 айдын ичинде Бишкек шаарын фискалдаштырып койсо болот. Бишкек шаарынын ичинде дагы новостройкалардан баштабаш керек. Муну ак үйдүн тегерегинде башташ керек. Борборунан. Золотой квадрат деп коет. Азыр 1 квадратный метри 50 000, 80 000, 100 000 долларга чыкты. Баягы бир сотка жери да. Мына ошол эркиндей жерлерде бүт жанагы мен айткан жаңы ыкмалардын баары колдоно башташ керек. Город Ош менен город Бишкекте эле салыкты так 3 айдын ичинде чогултса, мен ойлоп атам бир 10-20 миллиард сом кошумча азыркы биз бекитип берген бюджетке караганда кошумча чогултуп алса болот да. Мына ошол эле ЦУМду барып карап көрсөңүздөр, бир да кассовый машина иштебейт да, бир да банк аркылуу төлөй албайсың. Бүт эле баягы накталай акча да. Накталай акча жүгүргөн жерде эле бул көмүскө экономиканын эң чоң белгиси экенин байкап койсоңуздар болот да. Эми мен айтсам эле анан базар, анан дордой дей башташат. Дордойдо мисалы европейский ряд деп коет. Кытайлыктардан жарандары келип сатып аткан жерди аларды эмнеге аяп атасыз? Ошолорго контрольный кассовый машинаны коюп коюш керек. Күнүнө 5 миллион сом, 6 миллион сом, 10 миллион сомго чейин бүгүн соода кылган, 1 миллион сомго чейин күнүнө соода кылган ошол эркиндей жерлер бар. Мен ал жалпы бүт эле дордойго учет алууга деген жерим жок да. Мына ошол эркиндей ыкмаларды киргизете турган болсок, бир 3 айдан 6 айга чейин эле срок керек. Ушуну турмушка ашырыш керек. Бирок бул өкмөттүн дагы кадамын, аракетин көрдүңүз да. Бул эми жеке эле өкмөттүк эмес да. Мисалы Бишкек шаарынын мэри ушуну жазап койсо болот да. Мен айтып атпаймынбы? Алматадагы 40-тын тегерегиндеги жапжаш эле жигит ошону жазап койду бүгүнкү күнүч. 3 жылдан бери 1 миллиард 650 миллионго чыгарды. 12 транспортный развязка куруп ийиптир да. 12-ни Алматанын ичинде эле жана трафик болбосун депчи. Биз 30 жылдан бери мына Фучик менен анан Аламединге транспортный развязка кура албайбыз да. Анан бул жалгыз эле ал премьер-министрден кеткен жери жок да. Түшүнүктүү. Бизде угарманыбыз бар. Саламатсызбы? Алло. Түз эфирдесиз. Саламатсызбы?
угуп атабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Bu Akılbek Japarov'un sözünü otursak en tuğra söylüp da bu Jönököyle söz menen biz buna Jönököyle jarandar düşünüp atабыз da buna пример kıldı maşinenin sanı kançele benzin kançele azır kança olup ketти benzin kança төлөп атат. Ой şu kanday şu biz düşünüp atkan nemen şu jogor jaktagılarını kelesi o hata aytsak da же кылгысы келбей, ошо менен байланыш, ошолордон бирденке жейт, же болбосо ошолорго зависим үйдө. Болбосо жөнөкөй эле айтып койду мынакей Акылбек Жапарович. Эң туура айтып атат да. Анан эми ошолор кылбаса, сен мага тийбе, мен сага тийбе, өзүнүн тааныш билиштери менен эле ушинтип эле жүрсө, элди соруп атат да. Эртең бурсу күнү алар акыры мындай кеткенде элдин сору, өкмөт калган убактысы келип мына Жапаров айткандай төлөй турган убактыбыз. Ошондо бул өкмөт дагы бар жетекчилер бөлөк жак кетет, анан кийин келгендер аны сор кайнайт. Ошону баары эле түшүнүп, эмнеге түшүнбөйт билбейм, түшүнүүбүздө келишпейт да. Шун заментеш керек, муну иштей турган Акылбек Жапаровго окшогондорду коюш керек. Мына айттың беле, мына давай шуну кылчы деп. Түшүнүктүү. Айтса мен кылып эле коюп атам. Баягы эми ыгы келбей атат окшойт, Кудайдын буйругу болбой. Бирок дагы эле мен сизге эстей албай калдыңыз окшойт, айтып коеюн. 800 000 машина Кыргызстанда болгондо биз 800 000 тонна бензинден акциз чогултчубуз, салыгын чогултчубуз. Бүгүнкү күнү 1 150 000 машина болгондо 440 000 тоннадан чогултуп атышат. 600 000 тонна каяка кетти. Бул жөн эле 600 000 тонна бензин деген бул 6 килограмм эмес да. Бул биринчиси, экинчиси мына ошол эле мен 2012-жылы министр финансы болгондо 1 600 000ге жакын декалитр, бул 16 миллион арактан, пивадан биз акциз чогултчубуз да. Азыр акциз $1. Мына ошол экини биз чогултчубуз. Бүгүнкү күнү 400 000 декалитрдан чогултуп атат да. 1 200 000 декалитрдан чогулбай калып атат акцизчи. Мен аксакалга толугу менен кошулам. Бул элдин ырыскысы да. Бул элдин ырыскысы, элдин ырыскысына кол салып, ошо элдин ырыскысын, салыгын бюджетке чогулта албай аткан бул эң чоң күнөөлөрдүн бири. Анан биз көрүп атабыз, мына мурунку жетекчилер ушунун баарын системаны түзүп кеткен. Тиги акырет дүйнөдө сурак бербей эле азыр сурак берип атышат. Ошондуктан азыркы иштеп аткандар дагы эртеңки күнүн ойлонуш керек да. Азыр муну толугу менен ишке ашыра албай жатканына ал жердеги бир тажрыйбанын жетишсиздигиби же болбосо алар таасир эте албай турган дагы бир фактор? Тажрыйбанын дагы жетишсиздиги, мен айтып атам, тажрыйбанын да жетишсиздиги. Парламент өзү, анткени саясий күчтөр, топтор, ошолордун дээрлик көпчүлүгү эле ошо бензинди алып келет, же болбосо айрым топтор ошо эле арактарды чыгарышат. Ошолор колу бутун бутап атат да, матап премьер-министрди иштетпей атат да. Бул өзүнүн аякта командасы жок, мына көрдүңүздөр, СДПК чачырап жок болуп кетти. Ошондуктан эми саясатта политика искусство возможного деп коет. Туш тарабынан 4 туягы тең тыбырап, бирок туш алган боюнча турат да бүгүнкү күнү. Мына ошондуктан президент, премьер, спикер үчөө биригип алып, мунун баарын тең колунан жетелеп, муну жокко чыгарыш керек да. Мурунку бийлик билимсиз, тажрыйбасы жок, билиш тааныш, бирок керектүү чечимдерди кабыл ала турган үстүңкү эле звено эмес. Азыр биз эптеп үстүңкүлөрдүн араң аралаштырганга жетиштик да. Бул ортоңку звено, андан кийинки звенолордун баарын тең ошондой кызыктар кишилердин баарын коюп кеткен. Мына эң баягы Совет Безопасности организованная, преступная, политическая, мафиозная группа деген ушу да. Ошо группанын тамыры до конца кыркылбай атат бүгүнкү күнү. Өзүңүздөр көрбөдүңүзбү? Акыркы Совет Безопасностьтан деле президент эмне деген сөздөрдү айтты. Мен ойлоп атам, ошондой сөздөрдү уккандан кийин өкмөт дагы, парламент дагы кичине эсине келбесе, арты жаман менен бүтөт да бул. Түшүнүктүү. Кийинки угарманыбыз бар. Саламатсызбы? Салам, Акылбек Жапаровга сұрайларым. Түз эфирдесиз. Акылбек мырза, сизге айтып аткан сөздөрүңүз баары туура чыгып атат. Мен да ушул менен мурунку айткан кишиге кошулам. Сизге окшогон адамдар Кыргызстанды көтөрүп деп сүйлөм да. Жакшы сөздөрдү айтып атасыз, баарын угуп отурам. Рахмат сизге. Ыраазычылык билдиребиз.
Анан бул жака дагы бизге социалдык тармактан да билдирүү калтырган. Жогорку эшелондогулар кызматтагы адамдарга жана персоналдык пенсия алган элден чогулган налогторду кайра эле 3% эле бюджеттин 50% өзлөрүнө коромжу кылышат дейт. Ушуну адилеттик менен бөлүштүргөндө болсо калыстык болмок. Ушул боюнча эмне дээрлеңиз деп билдирүү калтырган. Жакшы түшүнө албай калдым. Кандай дедиңиз? 3% эмнени? Пенсия алгандар элден чогулган налогторду кайра эле бир 3% эле бюджеттин 50% өзлөрүнө коромжу кылышат дейт. Бир аз түшүнүксүз калтырылган экен билдирүүсү. Кайрадан эгерде мүмкүнчүлүк болсо. Жалпы жонунан биз бир 360 миңге жакын чиновник бар. Муниципальный ушу армиябызды кошконубузда, Мирап менен президентибизди кошкондо да ошонун баарына жалпы 82 миллиард сом кетип атат да. Эффективдүү эмес да. Билим берүү тармагыбыз дагы жакшы эмес, здравоохранениябыз да жакшы эмес, элди башкаруу принциптерибиз да жакшы эмес. Булар ушу Советтер Союзунан калган системаны же сактап кала албадык, же анын ордуна жаңы системаны бере албай, өзүбүзгө өзүбүз акчаны аябай көптөрүп коротуп атабыз да. Ошону менен бирге жаш балдар бизге кызматка келбей атат. Анткени 12, 15 же 20 миң сомго келбейбиз. Азыркы жаштардын талаптары бир $500, $1000 болсо, андан ошонун тегерегинде биз иштейбиз деп атышат. Биз урдабайбыз деп атышат. Бирок биз ошондой шарттарды түзүп бере албай атабыз да. Мына ушул экини азыркыларды бир 30, 40, 50%га чейин кыскартып, мына мен 2015 жылы эле сунуштадым элем. Өкмөттүн 7 мүчөсү менен эле, 7 министри менен эле, бир премьер-министр, бир орун басары менен эле Кыргызстанды башкарса болот деген ойдомун. Азыркы 46 район, областтар, анан айыл өкмөттөрдүн баарын башта айлантырбай 21 экономикалык округ менен, анан 7 өкмөттүн мүчөсү менен Кыргызстанды башкарса болот. Биздики мындай ыкманын баары ордуна келди, интернет деген бар. Күн сайын бири-бириңди карап турсаң болот. Илгеркидей совещание кылам, анан машина менен барам деген убарачылык болбойт да. Азыркы жаңы ыкмалар менен мына биз ушул эркинде 82 миллиарддын ордуна бир 50-60 миллиард сомду өзүнө ушу элди башкарам дегендерге жумшасак, ошолорду тейлейм дегендерге жумшасак, калган бир 10-20 миллиард сомду ошо тышкы карызга тейлегөнгө деле жиберсек болот. Жаш балдарыбызды чакырсак дагы болот. Мына Кытайда жакшы ыкма кылган экен. Эгерде жаш балдар ушу жана Google'да иштеп атат деп атат, туура, чоң Amazon, Alibaba'да иштеген биздин балдарыбыз бар деп атышат. Ошондой балдар келе турган болсо, Кытай кандай кылган? 1998 жылга чейин MBA'ды бүткөн бир да бала жок болгон экен да. Азыр 18 миңден баланы өзүнүн эсебинен окууга жиберип атышат. Биздин эсебибизден окууга кеткен балдар келбей коюп атат. Бирок Кытай мындай ыкма кылыптыр. Ошо Google'да иштеп аткан зарплатаңды ала бересиң, Кыргызстандын чиновнигинин да зарплатасын аласың. Сен өзүң ошо өзүнчө счет ачып кой, биз ага ошондой акча төлөп берип турабыз деп, өзүнчө бир фонд түзүп туруп, жакшы акыл эстүү, жакшы менеджерлер чакырмайынча, азыркы биздин бюрократиянын составы менен биз эчтеке кыла албай калдык. Жалпы жонунан бүтүрүп коеюн, 30га жакыны пенсияга чыккан турат. Аларга баары бир 2-3 жыл, 5 жылдын ичинде пенсияга чыгабыз деп мага тийишпечи деп атат. 30% иштейт байкуштар күндүр-түндүр, 40% баласын. Тааныш билиш, тууган урук, ошо эптеп-септеп жүргөндөр 40% да. Демек иштеп аткандар 30% болуп атат да. Пенсияга кетем дегендерди эртерээк кетирип, Кытай дагы ошондой кылган. Алдын ала акчаларын баарын берген, 1 жылдык зарплатасын берип, сен жумушка келбей эле койчу деп үйүнө коюп койгон да, фонд түзүп туруп. Анан жана баласын баарын жок кылып 30%га болсо 4 эсе 5 эсе көп зарплатасын көтөрүп, анан жакшыраак иштеп кетиш керек да. Мал койчу кандай болсо ошондойго жараша болчу да илгери. Жакшы чабандын малы жакшы дегендейчи. Анан биз жакшы чабан таба албай атабыз да. Кой кайтара турган кишибизди топоз кайтартып атабыз. Топоз кайтарып жүргөн байкушту болсо тоок бактырып атабыз. Мына ошондон биздин малдарыбыздын баары арам өлүп атат да. Бирок ошол өкмөттүн курамын өзгөртүп коюуга азыр сиздерде толук мүмкүнчүлүк бар да. Жок, бизде толук мүмкүнчүлүк бар, бирок саясий кырдаал ага алып келген жери жок да. Бизде азыр мына 4 лидер фракция эле мен айтам, силер чечесиңер десем, алар дагы мынтип асманды карашат да, балдарчы. Анан өзүңүздөр көрүп атасыздар, азыр мына мурунку президент түрмөдө отурат, 2 премьер-министр, 2 мэр дагы отурат. Алардын жумуштары дагы аягына чыга элек да. Анан улам кишилердин баары көчөгө чыгабыз деп коркутуп атат. Тигиниси бар, мунусу бар дегендей, анан баягы туруктуулук үчүн
баягы дагы бир жолу эл силкинип кетпесин деп көп нерселердин баары көмүскөдө калып атат, жаза албай калып атат, эрк дагы жетпей калып атат. Анан мен айтып атпайм, президент өзү жалгыз болуп калып атат көп нерселерде, байкап атасыздар да. Анын тегерегинде эле кишилер кичине алмашпаса, андан кийинки кишилердин баары эч ким алмашкан жок да. Баягы эле мурункулардын баары турат. Алар дагы эки жолу бизде төңкөрүш болуп кеткен, дагы эмне болуп кетет деп акырын түнү менен тымызын өзүнүн ойлору бөлөк иштеп аткан жумуштары эки болуп, анжы болуп, бул биз кытайлыктар да каргаганда айтып коет экен, сен ушу өткөл заманда жаша депчи, переходный периодта деп. Бизде тынч жолу менен бийлик берилди дегени менен бул бир да секунд токтобогон тынымсыз күрөш, керек болсо согуш жүрүп атат да. Мына тилекке каршы ошо биздин экономикага аябай чоң таасирин берип атат. 2020 жылда боло турган эми элдин бир тандоосу жөнүндө кеп калсак, алар 2020 жылдагы өзүнүн добушу менен экономикага канчалык салым кошолот, өзгөрүш? Түздөн түз кошолот. Өзүлөрү акыл эс менен эгерде шайлоого келип катышса да, 50% катышып атпайбы азыр. Жаштарыбыз катышпай коюп атат, интеллигенция катышпай коюп атат, акыл эстүү киши келбей коюп атат. Анан тууган урук, кошуна колоң, анан акчага сатыла тургандар өзүбүздүн эле бала болсун деп атып, мына биз ушундай деградацияга келдик да. Мен жеке оюм боюнча, эгерде парламенттик өлкө болом десе, анда 2020 жылы келген парламент жалгыз гана парламент эл менен шайланат. Президент болсо парламенттин ичинде шайлана турган системаны киргизбесе, президент өзү аткаруу бийлигинин башында турбаса, бул трагедияга алып келе берет экен да. Мына 3 президент ушу системаны өзгөртпөй, өзүлөрү жеке же болбосо ошонун тегерегиндегилер башкарам деп атып, трагедия болду. Экөө кире албай жүрөт, бирөө чыга албай атат түрмөдөн, турабы. Анан 4-үнчүсү ошо бел байлап ушуга барат го деп атам да. Түшүнүктүү. Ыраазычылык билдиребиз Акылбек мырза сизге. Урматтуу угармандар жана көрөрмандар, сиздер Күн чабыт программасынын алкагында өкмөттөгү өзгөрүүлөр жана экономикалык айдың туурасында кеп кылдык. Студиябыздын коногу Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров болду. Берүүнү мен Түмөнбай Абиновал алып бардым. Биздин толкунда калыңыз.